Бардыгыңыздарга салам. Борсок каналына кош келипсиздер. Келгиле бүгүн ушундай бюджеттүү, мега шоколаддуу торт жасап көрөбүз. Эгерде жыйынтыгы кызык болсо, видеону аяғына чейин көрүңүздөр. Анда эмесе биз баштайбыз. Эң алгач кремин жасап алсак. Түү калың идишке 1 жумуртка, 2 аш кашык крахмал, 200 грамм шекер, 1,5 кашык какаону салып, жана дагы каалооңуздар боюнча ваниль шекерин же болбосо ванилинди салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Өзүңүздөргө жаккан даамдуу, жакшы какаону колдонуңуздар. Меники Рахат фирмасынын какаосу. Эми 250 грамм сүттү акырындан куюп, жакшылап шекер эригенге чейин аралаштырып алабыз. Керектелүүчү азыктарды видеонун астына калтырып коёмун. Описанияда болот, унутпаңыздар. Эми даяр болгон массаны жай отко коюп, тынбастан аралаштырып, коюу болгонго чейин кайнатып алабыз. Негизи кайнагандан кийин 1-2 мүнөттөн кийин эле даяр болот. Тезирээк муздатыш үчүн башка идишке коюп, үстүн пленка менен же салфан пакет менен жабып, бөлмө температурасында муздатып коюп коебуз. Эми бисквитке киришели. Алгач un, какао, разрыхлителди кошуп, аралаштырып даярдап алабыз. Башка идишке жумурткаларды чегип, чым-чым туз, жумурткалар жакшы чалыныш үчүн кошобуз тузду. Миксерден алгач чай ылдамдыгында чалып алабыз. Бир аз көбүргөндөн кийин шекерди кошуп баштайбыз. Шекерди толук кошуп бүткөндөн кийин миксерден эң катуу ылдамдыгында 5 мүнөт аралыгында ушундай апапакай болуп көрүп чыкканга чейин жакшылап чалып алабыз. Андан соң 100 мл сүт же 100 грамм жана 60 грамм өсүмдүк майын куюп дагы да миксердин жай ылдамдыгында эле бир аз аралаштырып алабыз. Эми даярдап алган биздин кургак массаны чалынган жумурткаларга акырындан кичинеден кошуп, өтө катуу чалбастан биздин камырыбызды даярдап алабыз. Пергамент менен төшөлгөн илиске камырыбызды куюп алабыз. Менин формамдын диаметри 30-40 сантиметр. Үстүн жакшылап тегиздеп, тегиз бышышы үчүн столго 1-2 жолу уруп коюш керек. Ысытылган духовкада 180 градуста меники туура 15 мүнөттө бышты. Өзүңүздөрдүн духовкаңыздарга да карап бышырыңыздар. Эми решеткага коюп, муздатып коебуз. Ага чейин биз кремибизди аягына чейин даярдап алсак. Бюджеттүү торт жасоо максатында атайын ушундай сливочный маргарин алган болчумун. Майлуулугу 61,5%. Миксердин жардамы менен 1-2 мүнөт апапакай болуп көргөнгө чейин чалып алабыз. Айта кетчү нерсе, эки масса тең бирдей температурада болушу керек, антпесе ирип кетиши мүмкүн. Шоколаддуу массаны кичинеден эле салып, миксердин жай ылдамдыгында чалып кошо беребиз экөөнү. Негизи майды бөлмө температурасында торт жасап баштаар алдында эле чыгарып коюш керек.
Крем башында өзүнүн формасын жакшы кармап, абдан сонун чыгып аткан болчу, бирок аянкы этапта ирип кетти. Эмне себептен десеңиздер, майлуулугу өтө төмөн май колдонгондугум үчүн. Ошол себептен жок дегенде 72,5% өйдө болгон накта каймак май, сливочный майды колдонушуңуздар керек. Бирок биз капаланбайбыз, бул ситуациядан да чыкса болот. Ал үчүн биздин кремди орусча водяной баняга коебуз. Ушинтип эрип, бирдей массага келгенге чейин эритип алабыз. Крем толук эригенден кийин башка идишке куюп, тоңдургучка 1 саат, 1,5 саатка салып коебуз. Ал убакта крем ушундай коюлана түшөт. Албетте өтө коюу эмес, бирок ирип кеткен кремге караганда бир кыйла өйдө. Крем тоңдургучка турганда мен ага чейин корждорду 4кө бөлүп койдум. Жана пропитка кылганга сироп даярдап алдым. Жөн гана сууга шекерди кошуп, бир аз кайнатып жана муздатып алдым. Ашыкча жерлерин кесип, ал жерлеринен крошка даярдап алдым. Тортту чогултуп алабыз. Эми торттун үстүнө куйганга глазурь даярдап алсак, эң оңой эле даярдалат. Болгону 80 грамм шекер, 10 грамм крахмал, 20 грамм какао, калыңыңыздар боюнча ваниль шекерин, бардыгын бириктирип аралаштырып алабыз. Сүт 100 грамм кичинеден кошуп бириктирип алабыз. Жана эң аянкы азык өсүмдүк майы 20 грамм. Бардыгын жакшылап бириктирип алабыз. Жай отко коюп кайнатып алабыз. 2-3 мүнөт аралыгында ушундай коюу болуп чыгат крахмалдын жардамы менен. Ушундай коюу сонун глазурь даяр болду. Жылуу кезинде эле торттун үстүнө жаба берсек болот. Торттун капталын болсо биз даярдап алган крошка менен коздоп алабыз. Мынакей тортубуз даяр болду. 1,5 сааттай муздаткычта турду. Албетте канчалык көбүрөөк турса, өзүнүн даамына келип, даамы сонун болуп чыгат. Албетте майлуулугу жогору сливочный майды колдонуп жасасаңыздар, креми мындан да сонун болот. Ал эми торттун даамын айта кетсек, мега шоколаддуу өтө даамдуу торт болуп чыкты. Болгону бул жерде өзүңүздөргө жаккан жакшы какаону колдонушуңуздар керек. Бисквиттери болсо нымдуу, пропитканын деле кереги жок экен. Бир аз турса деле ушундай жумшак торт болду. Анын эртеси болсо андан дагы сонун болуп чыкты. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Анда эмесе кийинки көрүшкөнгө чейин.